Ар бир замандын өзүнө жараша мугалими болот. Бул сөз асыресе азыркы мезгил үчүн айрыкча мааниге ээ. Анткени бүгүн мектепте түп тамырынан кайра түзүлүү тагдырына туш келип, заманбап окутуунун методикаларынан артта калбай, өз өнүгүүсүнүн кыйла-кыйын кезегин баштан кечирип жаткан кези десек ашык болбос. Ошондуктан педагогдун азыркы учурда аткарчу милдети бир жагынан өтө ардактуу болсо, экинчи жагынан ошончолук жооптуу. Себеби билим берүү, таалим-тарбия жана агартуу тармагын өркүндөтүү ишинде мугалимге өзгөчө милдет тагылган. Республикада жүрүп жаткан ар кандай реформаларга аралашып, аны алдыга жылдыруучу жаңы күчтөр дал ушул мектептер аркылуу даярдалып, улуттар аралык ынтымакка, адамдар ортосундагы өз ара жылуу мамилеге жана жалпы журт ичиндеги бейпилчиликке бекем даанакер. Билим берүү системасынын майрамы жыл сайын октябрь айынын 1-жекшембисинде өткөрүлөт. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006-жылдын 23-майындагы Кыргыз Республикасынын башталгыч профессионалдуу билим алуу системасынын жумушчуларынын күнү жөнүндөгү 376-токтому күч кубатын жоготкондугу кабыл алынган. Айтмакчы, Кыргыз Республикасынын башталгыч профессионалдуу билим алуу системасынын жумушчуларынын күнү 15 апрелге бекитилген. 1942-жылдын 15 апрелинде Кыргызстанда башкы эмгек резервдеринин башкармалыгы уюшулуп, Кыргыз Республикасынын башталгыч профессионалдуу билим алуу системасына башат болгон. Бул майрам 2007-жылы гана бир жолу белгиленген. Эгер мугалимде жумушуна гана сүйүүсү болсо, анда ал жакшы мугалим. Эгер мугалимде окуучуларга, анын атасы жана энесинде сүйүүсү болсо, анда ал бардык китептерди окуган, бирок жумушуна да, окуучуларга да сүйүүсү жок мугалимден жакшы. Эгер мугалимде жумушуна да, окуучуларга да сүйүүсү болсо, анда ал мыкты мугалим. Мугалим бул убакытка, географиялык жайгашууга көз карандысыз уникалдуу жана ары ардактуу кесип. Байыркы кесиптердин бири болгондугуна карабастан, мугалимдер бүгүнкү күнгө чейин талаптуу жана көптөгөн окуу жайлар аларга муктаж. Ажеговдун сөздүгүндө мугалим бул адамдарды кандайдыр бир нерселерге, билимге үйрөтүүчү адам деп жазылган. Эгер мурда мугалим деген түшүнүк мектеп деген сөз менен гана байланыштуу болсо, бүгүнкү күндө бул түшүнүк абдан зор тармакты камтыйт. Мугалим сокурга көз, дүлөйгө кулак, караңгыга чырак, жан дүйнөгө азык берет. Мугалим чыныгы агартуучу, мугалим гана коомду аппак кылып тазалоочу бирден бир күч. Алтын жакут берметтей билим деңизинде кеме айдаган, келечек муундарга нурун чачкан мугалимдерге не деген сөздөрдү арнасаң да аздык кылат.